келгенде жөн кишилер келбейт да. Өздөрүн издеген бир кандайдыр бир бала чагында бир эскермелер, анан ушундай бир өзгөчө адамдар келишет. Анан ошол адамдарга биз группа түзүп койгонбуз, Telegram, WhatsApp. Анан Чолпунай мага жибергенде эле мен группага салдым. Ушундай болуп атат десем, аябай эки жакшы маалымат келди. Мен ошолорго таянып презентация мен кичинекей эле ата изилдөө жүргүзгөн эмесмин. Жалпы жонунан ушулар бар ооба жок деп элечи. Анан эң биринчиде биз караганда эмнени карайт экенбиз? Биз Юдахиндин сөздүгүн карайт экенбиз. Бул жерде кичине эмелер болуп калыптыр. Түсү өзгөрүп калыптыр. Негизи мен ар бир сөздү видеоло этип койдум эле. Юдахиндин сөздүгүндө ошо үйкү жөнүндө кандай деп айтылат экен? Бул ыйык жаныбар, бул илгери аябай ишенишкен, бул кандайдыр бир ыйык жаныбарды ишенишкен дагы көрсөм, жанагы бул жерде көз тийбесинде үкүлөп тумар табылган 300 гүлүк чубап өттү деп бул Манастан айтылып атат да. Анан жанагы кыздын кайын журтту төркүнүнө жылкы жетелеп барат эмеспи, астыначы. Ошондо дагы азыркы учурда кебез байлап коюп атышпайбы? Азыр эми кебез жок, ак чүпүрөк эле байлап калышкан. Мунун түпкүрүндө негизи үкү байлап барышчу экен да. Ушул мына Юдахиндин сөздүгүнө таяна турган болсок, анан ошол жерде бул жерде үкүлөө деп атат. Үкүлөө. Баягы үкүлөп топусуна такканы депчи. Анан бул жерде жакшы көрүнбөй калыптыр. Анан ошол үкүлөө деген сөздү колдонуп атат. Бул үкү кыргыз элинде ушундай бир ыйык жаныбар, ыйык канаттуу болгондугу жөнүндө да. Анан негизи эле бул маалыматты ошол биздин салттуу билимдерди билүүчү бир Сонункан деген апабыз айтып берди. Бул караңгыда кара дубаны көрөт, күндүзү көрбөйт, караңгыда дагы кара дубаны көрө алат деп. Ошого жаман көз, жаман сөздөр деп ошо жаш балдар жетилип баштагандан баштап эле ушул балдардын топусуна таккан экен да. А бирок саңоор жүнүнөн деп коет. Жана канаты катуусу эмес, мындай жумшак жүндөгөнү бар да. Өзгөчө да мына колтук жүнү. Канаттын астында. Анан бул андан сырткары дагы мындай экен да, сөзсүз эле баш кийимдерге эмес, кийимге да таккан учурлар бар экен да. Мисалы үчүн бир чүпүрөктүн үчүнө эки канаттын алып, ороп, анан жинди төйнөгүч менен кийимдин ичине салып койчу экен да. Бул ошол жаман энергия, жаман нерсенин баары эгер адамга тийсе, ошол үбөлөнүп түшүп калчу экен да. Бул боюнча бир эжеде өзүнүн тарыхын айтып берди. Кийинкисин айтып кое берсем. Анан кыздардын тебетегине үкүнүн канатын жуптап тагышкан. Бул боюнча тактоолорду жүргүзүш керек. Себеби жуптаганда 2, 4, 6, 8 болуп атпайбы? Анан негизи эле кыргыздарда могу тебетеге, топуга ушундай үкү таккан боюнча илгерки сүрөттөрдү карай турган болсок, баардык тебетелердин эле үкүсү бар эмес. Өтө чанда, бирок андан сырткары да башка кооздуктар бар ар кандайчы. Анан ким эже түштүктөн жана газетага чыкпады беле топулары жөнүндөчү? Неме? Эжени жакында. Бүбайша эже. Анан Бүбайша Арстанбекова эже ошол өзүнүн кичинекей чагынан баштап баягы баш кийимдери жөнүндө жазыптыр, бирок тилекке каршы ал эже биздей адамдарга кабылбай, башка эле бир цехке барып баш кийимдерди баарын реставрация кылдырып, буздуруп салыптыр да. Анын түп нускасын көрсөк жакшы болмок. А эженин вариантында кыз канча кыз, бир кыз, эки кыз, анан оң жагына, анан сол жагына деп үкүнү башкача тагыптыр да. Мен мындай маалыматты эч жерден уккан эмесмин. Бирок Бүбайша эженикинин вариантында жанагы шөкөлөгө тагылган эне белги деген нерсени Антипинада ошого окшоштуруп бир вариант айтылып атат да. Бирок бул жерден бир кандайдыр бир ортодо чогуу келчү бир изилдөөлөрдү жүргүзүш керек да. Анткени Антипина апабыз кыргыз тилин суудай билбегендиктен, анан мындай изилдегенде деле мен өтө сүңгүбөсө керек деп атам да. Бүбайша эженин материалын дагы карап көрүп, ошол жаатында изилдөөлөр жүргүзүшүбүз керек да. Бул Нарын областында тарбияланган, чоң энесинин колунан чоң энеси менен өскөн бир эженин айтып берүүсү боюнча да, бул жуптап тагат дегеничи 2, 4, 6, 8 депчи. 8ден ашык болбойбу? Жок, кете берет экен. Айтор жуп болуш керек экен да. Жуп болуш керек экен да. Кете берет. Жөнүнө сүрөттү коюп койгом. Анан бул жерде биздин могу киз дүйнөдө салттуу кийимдерди жасаганда ошол биздин кыздарыбыздын
топулардын баарына үкү такканбыз, себеби үкүсү жок, мындай көзгө мындай бизге көрктүрөөк, мындай кооз, мындай бай, каадалуу дегенде болуш керек болгондуктан биз ушундай таккан салганбыз кийинкисин. Анан бул сөздү Россия этнография музейинде баш кийимдер боюнча чыккан китептен таянып алдым. Алар ошол канаттуулардын канатын бул көчмөндөр сөзсүз тагынган деп ушундай баса белгилешиптир да. Ушул көчмөндөрдө сөзсүз мүнөздүү деп. Анан шөкөлө боюнча айта кетсек, бул шөкөлө бизде реконструкция болгон. Аябай шундук болбосо дагы максималдуу жакындаштырганбыз. Бул тарых музейинде сакталып турган шөкөлөгө окшоштуруп жасалган. Мындай шөкөлө Фелструктун изилдөөсүндө алынып, Россияда этнография музейинде азыр Петербургда музейде турат. Анан бул жерде эмне үчүн могу канаттар тагылган? Биз фонддун ичине кирип бул баш кийимди жеке изилдегенибизде ушул эменин павлиндин бизче кыргызчасы тоос куштун канаттарынын калдыгы эле калган. Бирин экин элечи. Анан негизи бул кыргыздарга аябай тиешелүү тим эле мындай көп болгон эмес, бирок муну да кандайдыр бир тартуу аркылуу бир нерсе мындай жолдор менен келинген да. Бул өтө байлар, өтө бир өзгөчө болгон ушул шөкөлөгө тагылып атат да. Себеби жанында турган сөз Антипина китебинен алып эле копиясын жазып койдум. Бул сөзсүз мына эки капталында деп атат. Павлиндин, Журавлдын, анан Фазан дейт да. Бул боюнча ошо Антипинанын Түштүк кыргыздар бейзаттык маданияты жана көркөм өнөр искусствосунун өзгөчөлүктөрү деген китебинде шөкөлө жөнүндө бир аз гана жазылат. Ошол жерде анан биз реконструкцияга ушундай көп колдонгонбуз. Бизбен өзгөчө айрыкча, мисалы үчүн мага аябай жагат да. Анан кийинкиси эми шөкөлөнү билесиңер өзүңөр, теге кызды узатып атканда кийгизген деп, бул өтө биздин гардеробубуздан эрте чыгып кеткен баш кийим. Тилекке каршы Кыргызстанда музейде эки гана шөкөлө бар. Мисалы үчүн тарых музейде 3 шөкөлө деп айтылып атат, бирок бир шөкөлө эки бөлүктөн тургандыктан аны 3 деп документациясы кирип калганда, чындыгында негизи муну эми азыр тарых музейдин фондуна кирип иштөөгө мүмкүн болбой жатпайбы? Мүмкүн болсо ошону тактасак болмок. Өздөрү реконструкция кылыптыр. Реконструкциясы азыр экспозицияда турат. Өтө начар реконструкция кылып койушкан, тийбей эле коюшса болмок. Анан эгерде Санкт-Петербургда болуп калсаңар, ошол жакта экспозицияда турат да шөкөлөчү. Аябай жакшы үлгүсү. Анан биздин шөкөлөлөр көпчүлүгү эле ушундай куштун канаттары менен, ар кандай күмүш ушундай нерселер менен кооздолгон. Казактардыкына такыр жакындашыбыз жок. Биз көбүнчө каракалпактардын шөкөлөсү менен жакындыгыбыз көбүрөөк да. Кийинкиси. Ошол кызды узатып бүтүп чыгарып чүрүккө тартып койдук эле. Кийинкиси анан ушул үкүнүн канатын элечекте колдонулуусу боюнча, мисалы үчүн мен Антипина ападан андай маалымат окуган эмесмин, бирок биздин жеке изилдөөлөрүбүздө 2015-жылдан баштап бул маалыматты биз таластан, салттуу билим аркалагандардан укканбыз. Үкү такчубуз депчи. Үкү такканда дагы жаш келиндер эмес, улуу апалар эмес. Орто жаш мендей болсо керек да эми болжолдучу. Мындай өтө эмес. Анан үкү тагышканда, анан үкү тагуу бул ушул Талас аймагына гана мүнөздүү да. Анткени Токтогулда мындай маалымат уккан жокпуз. Көлдөн деле мен уккан эмесмин, эч кимибиз канча мына көлдө көп нерселер. Анан тарыхый илгерки сүрөтүн тастыктап Талас областы боюнча таба элекпиз, бирок бул сөз гана, ооз эки гана маалымат да. Кийинкиси. Анан бул жерден негизи көрүнбөй калыптыр, бул жерде Талас элечегинин бардык бөлүкчөлөрү болчу. Анан үкүнүн өзүн да тагып коюшкан төнөгүч менен. Анан мындай күмүш кийинкисине берип койсоң, күмүш менен түктөп. Анан негизи эле эмне үчүн үкү Таласка гана мүнөздүү болгону, мисалы үчүн көлдө кыргак деген кооздук болсо, түштүктө тартма кыргак түрлөрү болгон да. Көбүнчө булар ошол Таласта кыргак жөнүндө маалымат жокко эсе да. Жокко эсе. Анан Стамбул деп ушул жана кызыл кездемени, кызыл уч керенеси менен да ошого акцент кылышкан дагы. Анан ушул буреки төнөгүчтүн бул жерде 3 түрү турат. Айчык төнөгүч деп койгон, бул ай түбүндөгү. Анан тоголок деги сүйрүү төнөгүч. Мындай төнөгүчтөр көл анан нарын аймагына да мүнөздүү да. Анан муну өзүндө тагышкан, а Таласта болсо ошо үкүнү
кошо тагышкан да, ушу элечектин сол тарабына деп атабыз. Эми дагы муну тастыкташ керек да. Азырынча бизде менде болгон маалыматтар ушулар. Кошумча айтып коеюн, вот именно могу элечекеттен боюнча. Мен чоң энем, мен суранганда бурчакты, чи бурчакты жасап бергилечи депчи, ошо канчанчы жылы 78 жылыбы, 79 жылыбы ошондо мындай бурчак жасаганда серия бурчакты жасаган. Анан кийин ошол бир келиндин эмесин жасап берген, ошондо белденчи менен и элечек менен ошондо сол тарабына именно павлине перо такканда, Өзү эле тагып койгон, өзү такты да. Причем сураган павлине перо таап бер депчи. Анан кийин мен айттым, кыргызда каяктагы павлин десе бар болчу дейт. Именно, видимо, шелковый путь. Содагерлер алып келет да, содагерлер алып келчү, анан кийин ошону как эме катары, как мындай баалуу бир знак социального статуса высокого, ошондой бир эме сатып алышчу болуш керек да, потому что ошол баа экен да. До сих пор ошол курчагым бар менде, ошол павлине перо менен. Сол тарабына, Сол тарабына. И причем ошо менде ошол эме сакталып калган да. Чоң аталарымдан, чоң энемдин атасы зергер болчу да. Касмалы уста деген белгилүү зергер эле. Ошондон ушунча эме жүрүп, эки эле нерсе сакталып калды да. И то бирөө өзүнүкү, ошо фибула, ай, брошка, ай сыяктуу. Ошону чоң энем айткан, ошол үкү кармагыч. Именно элечек элечи. Но мен азыр бияка пайдаланып жүрөм, как брошка. Нәрсе ошол брошкаңызды мен сүрөттөн көргөм да, сөзүңүз аралжы. Ошонун копиясы Акбашыдан таптык биз. Бирок чоң энем ошо чүйдөн да. Балким ошол жака кетиши мүмкүн да. Чоң кемин и Кочкордо турушкан. Вируста. Вируста дейсиз. Значит, это Нарын и чоң кемин. То есть Чүй менен Нарын областында тоже было очень распространено вот эти фибулы. Ошону кыргызча деп атабыз? Айчык. Төнөгүч. Анын аталыштары бар, бир эки аталыш бар да. Антипинада жазылып жүрдү, ошо ай формасын колдонушкан. Төнөгүч деп. Жок, төнөгүч эле деп. Төнөгүч формасы айчык. Айчык. Ошол канаттарды кармаган. Кошо төнөшкөн да. Төнөп койчу да, вот так. Эме ошол куштун эмесин. Анан кийин ошол эме эки эле нерсе калган, ошо эме чачуштук менен эле ошол фибула. Алабука районында тоже такая же традиция была. Элечеке. Жетешип барбызбы жайлоолорунда? Наверное. Ушу тема башталганда эле мен баягы эжеге звонить эттим. Куршокчу эжеге. Куршокчу эжеге звонить этип, же дегиле шөкүлө жөнүндө ошол кишиден көп нерсе уккам да илгертен эле. Мына шөкүлөнү эмнеге жоготтук? Себеби самой традиции күйөөлөп барган жок болуп калбадыбы? А мурун күйөөлөп барганда 40 дней оказывается күйөөлөчү экен баары. Анан ошо кыздардын арасында 40 күн невеста одевала шөкүлө, чтобы ее было видно, различали. Таанышчу. Да, потому что жигиттери менен келет да. Анан жигиттери да өзүнө кыз тандайт да. Анан кийин адашып кетпесин, кокусунан деп, адашып кетпесин деп. Чоң ошо келиндик кийимдин жана сыйы да болушу мүмкүн. Мисалы фата кийип атпайбы, ошонун эквиваленти катары. Ошонун белгиси да, что это невеста, шөкүлө. Анан немеге дагы жениху тоже одевали, оказывается, Ахшумкардын канаты, чтобы тоже отличался от друзей. Чтобы девочки тоже не на жениха глаз не положили. Ооба да. Калымды берип коюшса, бир эки жыл эстеле. Анын баары эмне болот? А эме жөнүндө, элечек жөнүндө в этот раз я позвонила, и эта Ежешка говорит, ой, биз, говорит, элечекке тагынчубуз. Даже, говорит, мен тагынгам, говорит. Кайсы тарабын сурап Где-то жатсызбы эже? 40 тарабына жашында. тагыныптыр? Сол жагына. Ошо сол жагы деген. Аял тарабынан. Сол тарабы. Эмчи тарабына дейт. Менде дагы кичине кошумча бар. Жанагы эме боюнча павлиндин
канаты боюнча да. Тоз. Тоз куштун Тоз. эмеси боюнча. Себеби мен мына Кытайда кыдырып жүргөндө Кутубей шаарындагы музейден бир эмени экспозицияны тартып алдым эле. Ошол жерде жана восковый фигура эки ак калпак кийген адам отурган, адамдын башында калпагынын үстүн өтө мындай шуңшуйтуп койгондагы, анан эки жагынан павлиндин энесин тагып койгонун тартып алган. Анан мен таң калып койгом. Бул кандай павлинди колдонуш маселего неге мындай болду экен деп койгом да. Көрсө, возможно, бул деле бир тарыхый нерсе болуш керек. Анан экинчи дагы нерсе, могу Фуй кыргыздарына барганда ошол жерде чоң панорама, чоң казактын эмеси биягы бир 60 метрдей панорамада баягы чабуулга кетип аткан. Ошол жерде дагы ошондой эле шуңшуйган узун ак калпак кийген кишилерде и павлиндин эмеси бар, тиги сүрөтү тартылган да. Анан ошо павлиндин канаты калпактын эмесинде тартылган. Анан мен муну да тартып койгом. Менде кетип бир архивимде жүрөт. Анан тиги да берки дагы бар да, экөө тең. Анан азыр сиз жана павлинди тиги шөкүлөгө такканын эметип атсаңыз, көрсөтүп атсаңыз, ойлоп атам, возможно, байыркы замандарда, байыркы мезгилдерде ошол павлиндин жанагы канатын бул дагы бир кандайдыр бир даражадагы адамдар өздөрүнө ошол аркылуу даражасы билинип, балким тагылса керек деп ойлоп атам да. Ушу павлиндин канаты боюнча Тоз куш деп атабыз. Тоз куштун. Бизде түштүк жакта негизи жана анжан арка деп бөлүнгөн да, мурунчу, мурун бул тарап арка тарап, биз жак анжан тарап. Жана анжан тарап ысык болгондуктан тоз куш жылдын бир мезгилинде келчү экен да. Анан азыр жана 14 келчү экен, 14 канаттуу жок болуп кеткен да. Биздин Кыргызстан аймагында 14 канаттуунун түрү жок болуп кеткен. Шаагеттер, жанагы дагы эмнеси менен ошонун ичинде тоз кушу дагы бар да. Кийин убакыттын өтүшү менен, эл көбөйүшү менен ошол тоз куш бербей калган. Анан тоз кушту ыйык катары эсептегендин дагы бир себеби бул жанагы жүрөт, мынтип тамактанып жүрөт, анан адамдар көрүнүп калса, тоз куш ошол адам көңүлүнө туура келгендеби, жана адамдын энергетикасын сезгендеби ошол эмесин куйругун жаят. Ал баарына жая бербейт да. Анан ошол тоз куштун куйругун жана мынтип кооздугун жайганын көргөн адам бул демек жөн адам эмес деп эсептелинет да. Мындай ошол мага көрсөттү депчи, ал мындай баардык эле адамга куйругун жая бербейт, ача бербейт да. Анан ошо мынтип талаа түздө жолугуп калганда ошо мындай кыдырга жолуккан кандай бир деңгээл болсо, ошол сыяктуу эле тоз куштун канаты жайылганын көргөн адам бул өзгөчө адам катары байкалат да. Ошон үчүн анын канаты дагы ыйык болушу Андижандын диапазонуна келчү экен да. И баса, я же еще с священным поговорила, уж канаттар жөнүндө. Ошо киши дагы айтты. Мынау павлиндин немеси очень распространенно, говорит, на юге было. Ферганское долине. Тоз куш келсе, анда эмеси бар турбайбы? Сиз эми мындай коомдук даражада атпайсызбы, статус, Жок, духовный статус, скорее всего. Потому что женщинам, говорит, больше таандык болчу дейт. Женщинам, вот молодым женщинам, говорит, делали уйку помоложе, а пожилым женщинам вот этот вот павлин. Ошон үчүн ойлойм да, что это духовный статустун белгиси. Статус. Например, бай болсо, да? Анеже, антенни, шөкүлөнү дисемага дейт. Ну, учитывая нашу философию, это было все в равновесии. Если не было равновесия, не было статуса. Башында духовный статус болушу мүмкүн да. Анан кийин со временем материалдык өтүп кеткен. Почему? Потому что вот я помню, я даже вместе делали эти куклы, да, с бабушкой. Анда белдемче кийгенде киши жок эле. Белдемче эмне экенин ошо чоң эмнеден уктум. Что это самое, ну что носили раньше, да, сейчас это благодаря вот Айдай там этим сейчас белдемчи очень распространено. Что благодаря бабушке я же первый белдемчи сделала, когда гастроцентр был. Куда девалась, не знаю, как-то исчезла. Она это самое. Ошондо вот этот она делала эту куклу, это была не старая женщина, потому что мы делали всех возрастов куклу.
Это была в полном расцвете сил, ну, может, 30-40 лет, вот такая. Женщина молодуха, да, такая. И может быть, вполне возможно, что Байден аялдары могли себе такое позволить, который муж мог обеспечить, чтобы показать свой статус мужа, может быть. Не исключено. Жакшы. Жанагы курчак жасаган боюнча Дарика Жалгасынова деген эжекебиз бар. Ырчы эсирдин эл артисти. Ошол эжеке курчак менен заниматься этет. Анан мага дагы бир 2-3 курчак подарок эткен. Бакай ата, Манас атанын бала кези, ошо Манас атанын бала кезиндеги курчактын эмесинде ошо үкү сыяктуу бир башында бир нерсеси бар да. Тоже жасалган, мен кооздук үчүн. Бирок Дарика эже жасаган курчактар бул эженин өзүнүн жеке чыгармачылыгы болуп атпайбы? Ну, она же тоже где-то что-то бирдекени элден көрүп, угуп, эме кылып жасайт да. Жөн эле баягы отуруп алып жасап койбойт да. Анан курчактарында жанагы кийген кийимдери, кемерлери, баягы оюмдары, анын баары биздин элибизге таандык нерселер да. Анан ошон үчүн мен ойлойм, ал ошол оюмдардын баарын ал киши өзүнүн эле оюнан чыгарып койгон жок да. Ал где-то укту, бул жерде Манасчынын айтып аткан жеринде бир нерсени илип алды. Анан ошону улуттук жасайт да. 100дөн ашык курчагы бар ал киши. Ооба. Ошол эженин айтуусу болуп атпайбы? Мен кичинекей чагымда дейт ошол энем аябай кийинчү дейт мени, аябай таза тыкан болуп кийинчү дейт. Анан бир жакка баратканда айрыкча жанагы колхоздун жумуштары боюнча чөп чапкан, анан тияка бияка болуп ушинтип мектептен жиберчү дейт. Ошондо менин немеме сөзсүз чүпүрөккө 2 тал ороп туруп анан мынтип четтерин тигип, анан төйнөгүч менен ич кийимдин ичине тагып койчу экен да. Анан баш кийимге деле тагышы бул толук мүмкүн болушу мүмкүн да. Анткени жанагындай бир биз эми азыр ага көп көңүл бөлбөй атпайбызбы? Баягы көз тийип, анан ар кандай энергетикалуу, анан ошонун баардыгын тең ошол канатка ишеним болгон экен да. Ушул жерде менде дагы бир кошумча бар. Жана Айдай карындашым менен айтып атты, жанагы жылкынын эмесине таккан депчи, үкүнү. Манас эпосунда айтылат, жанагы үкүнүн дүнүн тагышып, үртүктөп, жабышып деп аттарга. Анан алганда бул өзгөчө тартууга кетип аткан аттарга, эмелерге ошол аппак үкүнүн жүнүн баягы кулагынын эмесине такканы, жүгөндүн эмесине кыпчытып эметкен да. Бул биринчиден ошол тартуу берип аткан адамдын чын жүрөктөн ак ниети менен берип аткандыгынын белгиси катары болгон. Анан ошол уруудагы бир жаман нерселерди алып бараткан жок деген дагы бир эме болгон да, өрүм болгон. Бул бир жагы, анан экинчи жагы жанагы үкүнү балдардын эмесине тагат деп атпайсызбы? Үкүнүн ал жүнүн эле эмес, ошо тырмагын, тумарларга бешиктин ичине илген бүркүттүн тырмагын, анан үкүнүн тырмагын. Себеби үкү бул түндөз учкан жаныбар да. Сиз жанагы түндөз дубаларды көрөт деп атпайсызбы? Түн бул өзү жин шайтандардын, жиндердин мезгили деп коет да. Күгүн киргенде, күн батып күгүн киргенде уктабайт деп коет кыргызда. Күгүн киргенде көчөгө чыкпайт. Мисалы үчүн тамакты бир үйдөн экинчи үйгө алып баратканда сөзсүз үстүнө жаап туруп, капкагын жаап, же болбосо шеренгени чагып күйгүзүп коюп барыш керек деген нерселер бар да, ырымдар. Мунун баардыгы ошол жана жиндер, түндө көчөдөгү жиндер ошону баягы эл баласын колун салып ийбесин, ооз тийип ийбесин деген ырымдар да. Анан ошол нерселердин дагы кандайдыр бир эмеси бар болуш керек. Мааниси. Себеби түндөсү жанагы түн бакырдыкы деп дагы айтат. Анан ошол түндө караңгыда эшикте жүргөн, мисалы үчүн идиш жуугандан кийин, көгүмдөн кийин караңгыда эшикке төкпө дейт. Баягы кээ бирөөлөр баягы идиш жууп эле анан терезени ачып же эшикти ачып төгүп атпайбы? Ошол мезгилде жин ошол идиш жууган кишиге кирип кетет деген да ишенимдер болгон да. Анан ушулардан коргонуу үчүн кичинекей балдар көбүнчө эч нерседен эме кылбай эшикке чыгып кетиши мүмкүн. Ошондо сактай турган баягы тумар катары, аберег катары ошол үкүнүн тырмагын, үкүнүн жүнүн ошого колдонушкан болуш керек да.
Мен былтыр бир жакшы бир тажрыйба болду. Мен мурда кызыкчумун, кийин мындай бир аз караганда түрткүлөрдө бир киного сүрөт алгам костюм боюнча. Анан ал кинонун аталышы Аян да. Башкы каарман бүркүтчү менен шаман. Ал тибетский шаман да. Тибетский шаман, анан биз менен бир собирательный образ кылдым. Тибеттик шаман, биздики, индердеги, түндүк элдердики, индеистердики, анан ошолордун баарын карап чыгып, бир образ жасадым. Ошондо баардыгын карасам, дел ошо канаттар бул көбүнчө диний руханий мааниси сөзсүз түрдө экен да биринчи. Андан кийин баягы кооздугу эми өзүнөн өзү келчү нерсе дегенде. Руханий жагы. Мен кызыкчумун неге только үкү деп азыр сиз айттыңыз го даже мага аябай сонун жаңылыктар болуп атат да, тиги башка канаттуулардын кылганы. Неге только аял кишилерге деп. Анткени бизде маалымат жок го эркектерге колдонгон, бирок баягы зоот кийимдерде колдонуп атпайбы мурдачы? Зоот кийимдерде бар да эркектерде. Анан кайсы учурда мага кызык болчу, маалымат жок да, эркектерге кайсы учурда, аял кишилерге кайсы учурда, анан көбүнчө үкү бизде баары эле кайрылуу тумарга келип атпайбы? Тумар руханий жагы, руханий диний жагы. Анан кызыктыгы ошолордун, ошол элдердин, мисалы мен тегиги кимдер эле жана якуттардыкы эмес, берки жанагы ненецтер беле ошолордун кийимдерин көрүп анан окусам ошондой экен да. Тиги ошол канаттуулар колдонгону. Ар бир биз кийимди 3кө бөлдүк. Мен бир үлгүндөгүсүн айтып берейин деп атам да. Мен кийимди 3кө бөлдүм. Жогорку аламды түшүндүргөн, ортоңку алам бул тирүүлөрдүкүн. Анан төмөнкү алам бул жердин алды сууларды. Ошол кийимдерде дагы так ушундай болуп. Анан ошол жогорку аламды түшүндүргөн бул төштөн жогору же болбосо башта көбүнчө ийинен жогору жана канаттар менен жасалат. Бул жогорку алам, ортоңку аламда жана сөөк саактар, сойлоп неме туяктуулар менен, төмөнкү аламды только сойлоп жүрүүчүлөр, анан жана толтур салбыраган чүпүрөктөр бул жанагы эле сойлоп жүрүүчүлөрдү түшүндүрөт деген сыяктуу. Анан алардын терилери, жыланы деген сыяктуу. Анан кызыктыгы көп элдерде түстүү канаттарды колдонушат экен да. Ама түндүк Америкада индеистер кара канатты колдонушат, караны гана, карганыкын. Анткени карга бул өткөргүч касиетке ээ да, мындай арасат учурду дейбизби? Жетек рухту жетектеп алып кететпи, ушундай да, короче, өлгөндө жаныңды өткөрөт, жаныңа эш болуп берет дегендей. Анан ошол жанагы касиеттүү адамдар, же болбосо шамандар караны колдонгону, алар жанагы эки арасат дүйнөдө калат эмеспи? Арасат дүйнөнүн өткөргүч катары. Ошон үчүн караны колдонот дегендерди окудум да. Анан мага ошонусу көп кызык болду да, не столько баягы кийимде, сколько именно руханий мааниси. Анткени айрым дарыгерлерден да мен уккан жайым бар эле, канатты колдонгонда жанагы мисалы бычак менен тазалап атпайбы? Ошону канат менен шыпырып. Ушундай да уккам да, көрсөм керек эле илгери. Именно бир чоң канат эмес, кандайсы, монун жарымынчалык канатты алып алып, тутам тутамын алып алып, катуу жеринчи, анан ошо менен шыпырып, өтө кызык да болчу. Анан баарын карасак, немени түшүндүрүп атат да, бул өтө байыркы түшүнүк, өтө билбейм, протомаданияттык же доисторический маданияттык түшүнүктөр да баягы түп илгери атам заманда бир эле маданий мекендик болгон да. Динге чейинки билбейм, илимде мифтик доордо дейбизби, айтор динге, тарыхка, философияга чейинки доордо бирдиктүү маданий мекендик болгонуна мен ынанам да. Анткени кыстырма кыргыздардагы бир маданий өзгөчөлүктөр менен индеистердин ырым-жөрөлгөлөрү окшош. Ошол учурда Веда менен аябай окшош. Мен Индияга да жакын болуп изилдеп жүрүп, анан Ведага кызыккандыктан көп салыштырмалуу жасадык да. Ошол эле Субал байке менен көп талкуулачубуз. Анан ошол элдердин ырым-жөрөлгөлөрү дээрлик окшош да. Анан ушунда тыянакка келген мен демек илгери атам заманда бирдиктүү эле маданий мекендик болгон да. Анан ошол түшүнүктөр окшош да. Учур илгери бир мен жана Африкада дагондор деген бир уруу болгон деп баягы окуп калдым да, лимпоздор депчи, жрецтер, друидтер сыяктуу депчи. Ошолорду да канатты колдонгонун, ошол учурда илим өнүгүп атат, ошол учурда мындай бир руханий диний түшүнүктөр, жөрөлгөлөр, ырымдарын колдонушу.
Анан баарын окуп байкасак, канаттууну ошол элдер, байыркы элдер дейбизби, азыркы элдерби, мындай бир жогору жак же Кудайга жетүүчү жол катарында же ушулса мындай Кудайга алып баруучу же ошол Кудай же жараткан же мондай ала менен болгон байланышты чагылдырып турган бир предмет катарында көрүшөт экен да. Ал алып барат же болбосо ошол жетектейт же бир сактайт деген сыяктуу умтултуу ушундай бир божественный кудайлык нерсеге бир касиетке деген бир орток нерсени тапсак болот экен да. Анан өткөндө мага айтканда эле аябай кызыктым, анткени дагы деле ушуну ойлонуп жүрдүм да, ушул кантип азыркы кезде кандай иштейт. Мисалы азыр барган сайын энергетика деген мындай экен деген илимий ачылыштардан чыгып атпайбы? Анан илгерки ырым-жөрөлгөлөр азыр бир актуалдашып атат, кандайдыр бир деңгээлде актуалдашып. Илгерки дегенибизде 50 жыл мурда деле, 10 жыл, 100 жыл мурда деле колдонуп келилген да бул нерселерчи, ырым-жөрөлгөлөр. Анан азыр мисалы ар бир нерсенин өзүнүн бир маалыматтык талаасы бар экен деген сыяктуу алардан коргонуучу жана предметтер. Анан апам да эмчи эмеспи, анан агишинин да колдонгон предметтерин, айткан нерселерин угуп отуруп ушундай тяныкка келем да. Демек булар баягы эмнеге ушул долго чейин жашап келди, анткени адамдар аңдап билбесе дагы кандай бир интуитивдик деңгээлде ушул нерселердин иштегенин түшүнүшкөн да. Мисалы тумарлык же болбосо дагы бир диний баягы дарылоо ыкмалардын дагы касиети бар же болбосо функциясы бар деп. Ошого чейин азыркыга чейин жашап келген мени аябай таң калтырат да. Биз ушунчалык заманбап, азыр ультра заманбап доор келатат. Канча түшүнүктөр бирокко карабай бизде ушул нерселер сакталып келатат. Бир аз болсо да мисалы ошол аластаганыбыз бул өтө байыркы түшүнүк да, тим эле туманный да нерсе. Азыркыга дейм ушаган да алабайсызбы башка Бул өзгөчө келбешпи? Мотага киргизиш керек экен, айтайыкка. Эме помещениянын ичине кийгенге деп жасап койдум да. Бул эми негизи кыздардын баш кийими. Тартымдуу. Такыяны. Заколка варианты. Кыздарга жасаш керек. Азыр ар бир доордо ар бир нерсе трансформация болот да. Ырым-жөрөлгөлөр же тартиптер, адаттар. Биз кыргыздар ушундай практичный болгон экенбиз го. 100 жылда жер жаңы, 50 жылда эл жаңы дегендей салт өзгөрбөйсүз, постоянно величина, ал эми адаттар өзгөрөт да. Ошол эле ошонун сыңарындай, биз мисалы баарыбыз салттуу билимдерди алып жүрүүчүлөр болуппуз да, ошого аракет кылып жүрөбүз. Анан ар бир ошол билимдерди кийинки жашоого өткөрүш үчүн же азыркы күнүмдүк жашоого киргизиш үчүн трансформациялашыбыз керек да. Мен азыр ушул нерсеси да ойлонуп да, трансформация кылуу. Мындай зыянсыз трансформация кылуу, ошол мураска зыянсыз трансформация. Ушул сөзүңүз менен сиз биздин алыскы максатыбызга кичине жакындай түштүңүз да. Анткени биз дагы маалымат туккандан кийин мен бул негизи эмне үчүн биз ушундай канаттуу баш кийимге кызыкканыбызды түшүндүрүп берем да. Ооба, анткени бул жерде жөнөкөй маданиятка гана кызыгуу эмес, маданиятка кызыгуу әрине бар, бирок бул жерде жашообуз караңгылай эле баратат, анан ошол өзүбүздүн жүрүм турумунан бир топ байланыштуу болуп атпайбы, анан ошого дагы бир салым кошпосок деле ушул багытта ойлонсок да деген түшүнүк болуп жатат. Мен кошумча салттуу кийимдерди азыр көбүнчө элдин кабыл алуусу, бул мен байкоомдо салттуу кийимдерге болгон кызыгуу деги эле маданият болгон азыр биз 3-чү стадияда туруп атабыз. Осознанно биринчи кандай башталды эле, азыр кандай, ортолукта кандай өттүк, азыр кандай. Көбү формалдык деңгээлге кызыгып атпайбы? Кооз экен, фотосессиялар жана башка дегендей. Азыр эми андан кийин уже баягы андап билүү этабында өтүп атабыз, осознанно мамиле кылып ошол нерсеге. Анан аддан жыл дегенде ушундай болгон экен, кооз экен, тон экен, сыймыктанып эле биз китепке жазып койбошубуз керек да. Бул нерсе жандуу билим болгондуктан жашаш керек. Азыр менде такай бир нерсе да, бир иш кылсам, ушул салттуу маданиятка, мураска тиешелүү азыр кандай трансформация кылышыбыз керек деген ой болот да. Аны бир символ аркылуу кийимге колдонобузбу, же бир кандайдыр бир ошол мурастын мазмунун кетирбей, предметин да өзгөртпөй, балким бир башкача трансформациялабыз да, доо кетирбей мураска. Анткени мындай да, мынакей калпакты каттадык, ага чейин калпакка кандай түшүнүк кыргыздарда. Калпак ушундай мамиле кетти дагы, элдерде ойгонду,
Анан ошол кезде коммерция да койгонду дегендей да. Анан калпакты кайра мураска доо кетирүү башталды. 50 сом калпакты жанагы. Ушундай доо кетирбестен баягы мурасты 100% сактап, бирок азыркы жашоого киргизишибиз керек деген такай бар да. Изилдөө кылабыз, аябай сонун нерсе, жазабыз, сыймыктанабыз. Бирок ошол нерсе эгерде биз ишенсек өзүбүз ошонун жандуу экенине, ошол билимдердин, биз азыр трансформация кылышыбыз керек. Анча жакшы ойлонушубуз керек дейт. Жакшы, баягыңыз кошумча Продолжение можно? инчине жакында отурасың, уланып кетесиң да. Мирахим айтып кетти. Мына байыркы маданиятта бүт эле элдин баардыгында эле ушу куштун канаты бир тагылып бирдеме болгон экен. Үстүртөн эле көз караш менен караганда Google'дан бир аз карап чыктым да. Я просто искала вот французский головной убор с перьями, что какая символика. И вы знаете, я поняла, что вот символика, она в основном потеряна. Нету таких вот глубоких смыслов. Больше как украшение, да, использовалось. А я нашла в легендах египетских богов. Жезлы украшались двумя перьями. То есть у жезла, у власти должны быть крылья. А головные уборы у жрецов египетских тоже украшались перьями. И я думаю, что самый основной смысл, который закладывается перьями именно в головной убор, это то, что у мыслей должны быть крылья. И вот это вот то, что Мирахим сказал, трансформация, да, осознанность, она идет через вот этот символ птичьих каких-то куштун канаттами. Кто такой мамка? Ну, наверное, тот, у которого мозги зомбированные. Значит, у него нет крыльев и не может быть. У него нет шансов вообще получения крыльев. Да. Добавить хотела вот к тому, что сказал Мирахим. Абдан туура айтып атат. Азыркы учурда, мисалы, кыргыздар эле эмес, да еще кыргыздар еще более-менее жакшыраак ситуациядабыз. Башка кээ бир этносторго карагандачы, кээ бир элдер вообще жоготту. Уже кайрылбас болгонго уже жетип калышты да. Кыргыздар дагы анча-мынча кармап атабыз. Балким мындай эме болгон үчүнбү, бирок биз деле ошого жетип баратабыз да. Вот жаштарды азыр карасам, кече күнү айтып атат бир таанышым, өлгөнгө барып туугандаргачы, ошол жерде балама түшүндүрсөм дейт, мектепте окуган орусчалыш баягы городской бала да, түшүндүргөнгө туура келди дейт. Туруп алып өлгөндө эмне үчүн мындай, эмне үчүн тигиндей деп бүт баарын түшүндүрүп аттым дейт да, потому что мектепте үйрөттүк. Ошо Мирахим абдан туура айтып атат, азыр трансформация жасаш керек, эки нерсени сакташ керек да, сактаныш керек эки нерседен. Монетизация деп атпайбызбы, нематериального культурного наследия. Ошол мындай зыян кылбаш керек да, вот как калпак, да? Кытайдын эмесинен эмне көрүп атабыз азыр, Кытайдын эмесин пайдаланып, ошо эмесине карап, акчага карап элечи. Так эле ошондой мындай биринчиден, экинчиден ошо трансформация кылбасак анда айрылабыз. Точно айрылабыз, потому что азыркы күнгө биздин маданий мурастарыбыз ылайык келбесе, ылайыктуу болбосо, анда эч кимге кереги жок болот. Ошону түшүндүрүш керек. Түшүндүрүш үчүн изилдеш керек. Мондай китептерди чыгарыш керек. Азыр китептерди чыгаралы десең, ал дагы спрос жок. Кымбат дагы. Ошон үчүн интернет, журналистика. Ошон үчүн мондай жаңы эмелерди пайдаланып, инструменттерди, ушунун баарын жайыш керек элгечи. Вот ушул максат, мен ойлойм, ушундай силерде организация, бизде организация, ошондой эже Мирахим, анан сиз негизи алыскы эле бизге мындай эмет атасыз да. Ооба, оюбузга өтө жакын эмет атасыз. Канаттуу баш кийим мондеп акырындап орун алыш керек да, канаттуу баш кийим болуп атат.
антисе бирок үкүнүн кызыл китепке киргендигин Мен эртең так болом. ошондо келсе өтө чоң маселе. Уже сбрасывай. Мындайда биз мисалы үчүн биз мындай кылабыз да, биз дүйнөдө эгер айдай үкү керек экен деп мен объявление жазсамчы, эгер атып туруп мага көтөрүп келет, биз такыр объявление жазбайбыз. Анткени кыргыздар кундуздун терисин только байлар кыздарына тебетей дешкен да. Кызыл китепке кирген Кыргызстан территориясында болгон. Үкүнү болсо мурдакы тизмеде жок экен, бирок кийинки тизмеде үкү бар экен кызыл китепте. Экологиялык маселени эске алыш керек. өтө маанилүү суроо. Ошо айдай жерде мында азыр үкүнү алып атабыз, туптур айтат да, азыр ошону ойлонушубуз керек, трансформацияда баарын карай бериш керекпиз да. Кандай канаттоо бизге эмне керек? Бизге ошол тиги же бул канаттоонун канаты маанилүүбү же мурас же жана түшүнүк ой маанилүүбү? Ошону башкача предмет менен берсе болбойбу? Мисалы үкү фермасын ачыш. Мисалы тоок, биз тоок багып атабыз, каз багып атабыз, өрдөк багып атабыз. Үлпүлдөгөн канаттары бар, мындай караганда. Алар да канаттуулар да. Анан мен нерседе ферма боюнча. Азыр мисалы атайын ошол нерсе үчүн, мисалы азыр жанагы норкалар үчүн канча фермалар бар да. Мындай бир адамгерчиликсиз, жумшак айтканда адамгерчиликсиз мамиле жаныбарлар болгон. Азыр биз ал жактан да трансформация болуп атабыз да. Биз мындай бул эволюция да, бул диалектиканын мыйзамы эртелүү кечпи бир мурастарыбыз калат да. Азыр ылайыкташпай калышы мүмкүн. Биз эске алышыбыз керек. Мен мисалы 100% мону сактап бул жака алып келе албайм да. Болгону өзгөртөбүз. Бул жашоо мыйзамы да. Мен даяр болушум керек. Мисалы кыргыз же мурасты алып жүрүүчү катары бир нерсе менен ажырайм деген сыяктуу да. Кыргыз катары. Бирок ошонун мазмунун сактаган эмне болуш керек? Мазын жанагы өзөгүн эмне аркылуу беребиз? Кайра ферма болбойт, үкү болбойт. Искусственныйга алып көрүш керек, ошончолук деңгээлде. Ошол маселе да. Искусственныйга өтүүнүн маселеси бул жерде жана биз айтып аткан негизи канаттын эмес функциясы бул коргоочу болуп атпайбы? Тумар катарында искусственный энергетикасы кандай болот деген сыяктуу. Жок, ошол энергетикасын беребиз да. Өзүнчө. Дем салппы деген. Мен ошо байыркы кыргыздын салтуу маданиятын көп издедим да. Анан ар нерсени жазганда азыркы адамдык моралдык түшүнүктөргө ылайыкташтырып жазганга аракет кылам да. Бул эң чоң маселе. Анткени биз азыр баалуулуктар өзгөрдү дейбиз да, адамдын аң сезими өзгөрдү, моралдык баалуулуктар өзгөрдү деп атабыз. Коомдогу түшүнүктөр дагы заманбапташты да. Биз мурдагыдан караганда аябай аң сезимдүү болуп калдык. Биз мурдагыдан караганда табиятка өтө этият мамиле кылабыз деген сыяктуу экологиялык дүйнөлүк чакырыктар ар бир адамдын мындай аң сезимине терең кирип бараткан кези да. Бирок бул жерде кыргыздын ошо салттуу дүйнөсүн изилдеп жүрүп, мен аябай терең изилдедим деп айтпайм. Изилдөөчүлөргө шек келтирсем, Чынар эжеге шек келтирсем, Темирбек агайга шек келтирсем кечирим сурайм. Мен силердин артыңарда эле мындай кичинекей эле бир багытта тырмалаңдап келаткан адаммын. Анан бардык нерсеге биздин кыргыз дүйнө таанымында жооп бар экен да. Анан өтө тең салмактуу да, өтө кылдат. Тиги да таарынбагыдай, бул да таарынбагыдай мындай туура жол да, тең жол деп ошон үчүн айтылган окшойт да. Кыргыз мүйүздү качан алган? Мисалы мүйүз колдонулган да, мүйүз үйгө илинген, качан алган? Мүйүздү ошол кайберен өзү түшүрүп кеткен да. Анан канаттууну деле менин оюмча мынтип барып баса калып жумалап алган эмес ал канаттуунучу. Канаттуу өзү берген да. Бул табият менен ушунчалык гармония болгон, ошондуктан канаттуу өзү берген да. Бул жанагы индейстердин маданиятында дагы бар да. Ошо мисалы бүркүт анын эмеси пири колдоочусу бүркүт болсо, бүркүт өзү канатын берген учур жана жакында эле былтыр Якари деген мультик чыкты да. Ошол эменин индейстердин бир уламышынын негизинде Дисней тартыптыр. Ошондо жанагы бүркүт балага өзүнүн канатын берип атат да. Мен сени колдоочумун депчи. Ошол сыяктуу эле ошол үркү деле
үкү болобу, башка нерсе болобу. Мисалы жылан өзүнүн жана тажылуу жыландар болгон го, биз окуп жүрөбүз го санжыралык маалыматтарда. Мен эми так болгон деп айта албайм, бирок санжыралык маалыматтарда бар, ушунун баарычы ошол жылан өзүнүн мүйүзүн белекке таштаган учур бар да. Кайберен өзүнүн мүйүзүн белекке таштаган учур бар. Ошол сыяктуу эле менин оюмча канаттуу деле жөн эле барып менин кызыма коздук керек деп баса калып алган эмес да. Балким кийинчерээк соода жолу менен сатылып алынган бул кийин келген түшүнүктөр да. Мен жана коомдо материалдык статусту билдирет дегендерге дагы кошулбайм, анткени бул кийин келген түшүнүк да. Түпкү маданиятта бул сөзсүз эле духовный, руханий маанини берген нерсе да. Ошондуктан ал сөзсүз ошол жаныбардын өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн колдоосу менен болгон болуш керек. Кошумчалап койсо, Куштар таштаган учур. Белгиле да, кыргыздар белгилөөчү. Ар бир куштуку андай белги болчу. Бул жерде кошумчалап койсок болот да. Мисалы үчүн мындай да, 2 жыл мурун бизге айылга бир үкү таап алышыптыр, өлүп калыптыр. Анын кары жашын билбейбиз. Анан азыр бизде үкүлөр кайсы учурда өлүшөт? Жанагы зым, электр зымдарына кагышып өлөт, урунуп өлөт. Же бир ушундай да, анан ал үкүнү көтөрүп келишиптир бизге. Себеби алар билет да, бул кимге алып барышты билишет да. Мисалы үчүн мунун кызы ушундай бир нерсе кылат деп, мисалы үчүн ошону алып келишиптир. Ал уже чирип такыр болбой калыптыр дейт. Анан эми жүнүн алып калалы деп, керектүү жүндөрүн алып, анан өзүн жоготтук дейт да. Мисалы үчүнчү, айылда болсо илгери бири-биринин немелерин билип турганда, бул бир үкү таап алыптыр деп анан аныкына барып сурап алган. Айзада сен ошо үкү таап албадың беле баягыда? Ошонун бул эки канатын берчи деп анан ушинтип эле эметишкенде атайы өлтүрүү деген эч кандай болгон эмес да. Анан бул жерде жана өлүп калыптыр деп атпайсызбы? Бул өлгөн канаттуунукун, өлгөн малдыкын негизи мындай ыйык нерсеге колдонушкан эмес. Анткени ал жанагы энергетически жандуу, анан жансыз болуп бөлүнөт экен. Мисалы жанагы өлгөн малдын өлгөн жылкынын кылынан кылгыяктын күүсү чыкпайт. Ошол сыяктуу эле бул менимче канаттууну деле ооба түпкүрүндө. Бирок азыр ошентип атабыз да. Айла жок да. Эмне кылабыз аны? Бар ошого дагы аябай эгер бул жерде мисалы түшүндүрмө жаза турган болсо, үкүнү колдонуу боюнча түшүндүрмө жаза турган болсо, ошол жагын эске алып жазыш керек да. Байыртан мындай болгон, түбүндө мындай болгон, мамиле ушундай, мындай деликатный мамиле болуш керек деген. Ошол теманы сунуштагандан бери мен дагы ошол жүрөгүмдө ой салып, жүрөгүмдө уккан, билген, окуган маалыматтарды иргеп бир аз даярданып келдим. Анан ушул өзүмдүн сөзүмө өтөрдөн мурун өзүмдүн баш кийимиме бир аз токтоло кетейин кыска. Мындай болуп калды, мен былтыр чачымды кырдым да, чачым ооруп, анан чачымды кырдым. Анан мен жолдошумду билесиңер, аябай мындай сакты кармаган ушундай жигит. Анан айтты, экөөбүз бир жака конокко баргандабыз. Анан айтты да, мен могу чачым менен барбайм деди да. Сен кырылган чачың менен мен барбайм деди. Эмне кылсам деп ойлонгондон кийин чачыма бирдеме ойлончу деп койду да. Анан жоолук салайын десем, чач жок болсо жоолук да жарашпайт экен. Башка баш кийим да жарашпайт экен. Анан бир аз өсүп калган, бирок анан ойлодум. Теги стиле Гетсби шляпкалар бар го, ошондой деп издеп көрдүм. Анан ылайыктуу көңүлүмө чыккан жок. Анан кийин ошо помещениянын ичине кие турган шляпкаларды ойлондум. Көңүлүмө туура келген болгон жок. Анан ынтымакка чалдым, ынтымак мага бир баш кийим керек болуп атат. Мен кандай экенин өзүм айтам депчи. Анан макул дедим. Ынтымакка бардым, айттым. Ошол кыргыздын эле үкү топусу бар, ошону помещениянын ичине кие турган кылып, ошол стиле Гетсби шляпкаларга окшотуп, мини шляпка кылып жасап көрбөйлүкпү деп. Анан ошону жасадык, анан ушул чыгып калды. Анан куштун канатын алып, тагып, айрым окантовкаларын өзүм бүтүрүп алдым. Анан ошондой болуп ушул баш кийим жаралып калды. Анан муну мисалы ошол жана трансформация кылууда ушундай нерселерди ойлонсок болот да. Мисалы эгер жалаң эле кыздарга дей турган болсок, ошол стиле Гетсби шляпалар негизи керек болот экен. Ошо мини шляпкалар көп эле адамга керек болот экен да. Помещениянын ичине кие турган баш кийим бизде көп каралган эмес да. Анан жанагындай кеп такыянын кие алса ал жарашпай калып атпайбы? Анан ошондой айдайчы сизге в дальнейшем бизнес план десем. Бизнес планды көпчүлүк айтпа. Кайсысын кылабыз дейбиз. Анан ошондой кылып ошол идея пайда болду. Анан
кыргызда макал бар экен, куш канаты жеңил деген макал бар экен да. Анан жанагы ырымдардын баары ушул макалдын негизинде жасалса керек. Мисалы оору, тумоо, ошол куштун канаты жеңил деп, ошол куштун канаты менен чыгып кетсин деген мааниде. Анан кыздарга тагылган себеби ошол куштун канаты жеңил, кыз бала учуп кете турган куш деп айтылат го. Ошондуктан ошол барар жерине ушул канаттын жардамы менен ушул мындай канаттуудай бийик көкөлөсүн, барар жерине орунду консун деген мааниде, өзүнүн туурун тапсын деген мааниде дагы ошол куштун канатын ырымдап таккан болушу мүмкүн деген ой кетти да. Бул менин жеке оюм, эч кимге таңуулабайм. Анан былтыр биз Кыргызстануу деген көрсөтүүнү бир 5 жылга жакын жасадык да. Ошол Кыргызстанууга былтыр мурдагы жылдары келген конокторубуздан бирөөсү этнография же ошол кептак үкү топуну изилдедик дейт да. Үкү топуну изилдеп, анан эмнеге ушул ыңгайсыз баш кийим кыргыздын гардеробуна кирип калган деп таң калдык дейт да. Анткени үкү топу мындай кичинекей эле чыныдай эле, чай чыныдай эле баш кийим болуп атат дагы. Анан кыз баланын башына кийип койсо, ал көчүп конуп ат мингенде ыңгайсыз баш кийим болуп атат да. Анан эмнеге ушул үкү топу кирип калган деп изилдеп көрдүк дейт. Анан көрсө кыргыздар ошол кыздын тарбиясына өзгөчө көңүл буруптур да. Анан жана кыз бала аз тамактанат, могул колдун могу жерде чуңкур менен эле бир тамак жейт деп, бул кыздын төрөлгөн кезинен баштап сымбатына көңүл бурушуптур да, кыз баланын сымбаттуу болуп өсүшүнө. Анан ошол аз тамактанып, анан кой басып турушуна ошол кыз бала бир 7-8 жашка чыкканда айдай эжелер жандандырышты. Силерге ошон үчүн ыраазыбыз. Сиздерге негизи эле ыраазыбыз. Анан ошол салтты жандандырышты, чач өрүү салтын. Ошо кыздар бир 9 жашка чыкканда, 7-8 жашында ошол кыз баланын чачын өрүп, негизи эле ошол кыз бала төрөлгөндөн баштап эле кыз бала төрөлгөн үйдүн энеси үкү топу даярдаптыр кызына. Кыздын көзү кызыл да деп коет го, аябай кооз мончокторду тагып, көк мончок, кызыл мончок кылып тагып, аябай кооздоп, анан башына үкү тагып, ошол кыз бала 7-8 жашка чыкканга чейин үкү топуну даярдап, анан 7-8 жашына чыкканда жана байбичелерди чакырып келип, коозусун союп, майлап, сүттөп, чачын өрүп ырымдап. Анан үкү топун башыңан түшпөсүн балам деп байбиче үкү топуну кыздын башына кийгизет. Анан жана жогоруда айткандай эле кыздын көзү кызылда, жашынакай үкү топуну башына кийгизгенден кийин ошол үкү топуну түшүрүп албасам экен деп кыз бала акырын жүрүп отуруп, ыкчам туруп, түз кыймылдап, мойнун мойнун койкойтуп кармап, анан бул жанагы медицинада бар да, булчуңдардын эске тутуусу деген бар да. Ошол 1-2 жыл аны түшүрбөй, 1-2 жыл эмес, 1-2 айдын ичинде эле ал ошол түшүрбөй кийгенге аракет кылып, кыз бала өзү эле мисалы, ай кызым акырын тур, ай кызым акырын бас, чуркаба, секирбе, тигини төгүп алба, мүкпе деп баягы урушуп тарбиялабай, акырын эле ошол үкү топунун башына кийгизип коюп эле ошол булчуңдардын эске тутуусун калыбына келип, ошонун негизинде эле жана кыз бала койуп басканга, ыкчам кыймылдаганга, өзүн түз алып жүргөнгө тарбияланыптыр да. Үкү топунун негизги эле милдети ошол бир канча, мисалы 7-8 жашынан 12 жашына чейинки аралык дале кызмат кылып, жанагы ыңгайсыз баш кийим ошол кызды тарбиялоого аябай орду чоң экен да. Ошол менин айта турган пикирим. Жакшы. Кошумча Европада, негизи Англияда баягы аристократтардын кыздарына башына китеп коюп бастыргандай эле да. Ошол туура функционалдык тарабынан болушу мүмкүн, себеби биз жанагы жайлоого барып анан мынтип элечек кийип жүрөбүз да. Анан мен мисалы үчүн жаш кезимде баягы аябай эркектей болуп, анан спортко барып, анан мындай сөгүнүп, сагынып ушундай бир эмелерим бар болчу да. Элечек кийгенден мага кадимкидей ошонун баары таасир берип, мындай өзүмөн өзүм мынтип ушундай тарбиялайт экен баш кийим. Бул мен өзүмдүн башыман өткөн нерсе да. Тарбиялык жагы бул биринчи орунда. Баш кийим и чач учтук. Ошо байланышы бар өтө чоң. Жакшы. Акыры Темирбек абага жеттик. ооба, акыры тарбия маанисинде да шакан маалымат боюнча. Жакшы, бүгүн өзү негизи жакшы барлашуу болуп атат.
Анан мен негизинен ушу Манас эпосундагы биздин бабаларыбыз ошол баш кийимине куштардын канаттарын таккан, эмне үчүн таккан деген маселе боюнча бир аз баягы изилдөөлөрдү жүргүзүп, анан ошонун негизинде эме кылдым. Бир сүрөт бар эле менде. Бул жерде жанагы Мирахим дагы өзүнүн немесинде айтып кетпедиби, жанагы кызыл кылып боёгон канаттарды эмелерди боёгон депчи. Анан Манас эпосунда айтылат, Манастын армиясында 10 000 адам кызыл кийинди, 10 000 адам сары кийинди, 10 000 адам көк кийинди депчи. Бул баягы гвардия эме дегендей, артиллерия, анан кийин пехота деген сыяктуу эле аскерлердин ар кандай түстө болгондугу, кийимдери ошол эме менен кошо могу эменин туулганын үстүндө турбайбы могул. Муну ушул баягы туулганын үстүндөгү чачык бул эмне үчүн колдонгон, эмне үчүн ушундай нерселер болгон деген нерсени изилдеп отуруп, анан бул Манас эпосунда мунун дагы өзүнчө бир чоң мааниси бар экенине ынандым да. Себеби баягы Көкөтөйдүн ашы болуп атканда кадимки эле Олимпиаданын открытиясындай эме калтырат экен. Себеби Манас ата баягы аш башталардын алдында 84 адамы менен аренага чыгып бүт атчан. Анан добул басты урганда баягы 84-тө 42-ден болуп бөлүнүп эки жака. Анан бирин бири көстөгүндай атат да жаа менен. Атканда баары 84-тө кулап түшүп аттан. Анан ошол мезгилде кайра экинчи жолу урганда атка үзөңгүнү теппей секирип минип, анан ушул эмелерди анан баягы 20-20дан болуп 4кө бөлүнүп, анан Бакай менен Кыргылчалдын 20-калары өз алдынча сайышып, Бакай Кыргылчалдын аскерин жыга сайганда Алмамбет келип аларды жерден эңип, камгакты эңгендей кайра аттарына кондуруп ушундай да. Анан бир маалда дагы урганда баягы 40тан болуп эки жака турган жаа менен атканда могу туулган үстүндөгү чогун ыргыта атты дейт да. Ошону элестетсеңиз, баягы 40-кыркыныкын атканда ошо 84-түн башындагы эмесин ыргыта атты дейт. Бул көз катарлыкты эмени эметкени да. Анан ушул нерселердин бардыгы бул баягы аскердик машыгуу. Бул бир жагы болсо, экинчи жагы жана аш башталып атканда бул ашта бир топ оюндар болгон. Ат чабуудан башка дагы жамба атуу, күрөштөр, баягы найза сайыштар, ар кандай нерселер болгон. Анан ушул нерселерге де бул биринчиден жанагы ашка келген тетиги кара кытайлар япондорго чейин келишкен да, манжулар, шивелер, ханзулар, баягы Манаста чин мачин деп айтат. Чин деген бул кытайлар азыркы, мачин деген Кытай эместер деген да. Чин мачин деп, кытайлар Кытай эместер деп. Анан экинчи жагынан аларга сүр көрсөтүп, биздин моундай даярдыгыбыз бар деген нерсе дагы да. Анан экинчи жагынан алганда жанагы туулганын башындагы бул чачыкты эмнеден жасаган депчи. Анан эгерде кылдан жасай турган болсо, топостун кылынан же ал бетке түшүп, моюнга түшүп, сайгылап эме кылат да. Анан ушул нерселерди дагы жанагы бир чети жеңил, экинчи жагы эме куштун канаттарынан жасалган да. Анан буну жанагы боеп ар кандай, мисалы үчүн кызыл кемсел кийгендердики чогу ошо башындагы кызыл кылып боёгон. Көктүкү көк, сарыныкы сары, жашылдыкы жашыл дегендей боелгон да. Ушуну мындай Манас эпосунда ушунчалык кооз берилген. Дагы бир жагы мен жанагы элечекке мындай ичине бүктөп коет, ороп коет экенди, бул аял затыныкын да. Анан Манаста сырнайза деген болгон 40 сырнайза болгон да. 420 000 аскердин баарында сырнайза болгон, бирок аларда 40
сыр найза болгон, бул кырк чоронун колунда болгон да. Бул найзалар кереметтүү найзалар болгон. Анан Сагынбайда айтылат, бирди сайса жүзү келип тепчилди дейт. Бирди сайса жүзү келип тепчилди дейт. Анан баягы согушуп атканда анын ичинде өзүбүздүн адамдар дагы тепчилип калышы мүмкүн да. Баягы. Жок, ал өзүбүздүн тепчилбейт. Себеби алардын жанагы чыптамасынын колтугуна именно бир канаттын эмесин тигип кошо. Анан дуа окулган да. Анан бул эмелерди найзанын башында дагы баягы ошол мындай бирок ал жака топостун кылынан байланган найза чачык да, түпөктүү найза деп коет. Ал эмне үчүн дегенде көрсө баягы сайганда кан болот да. Анан кан агып баягы эмеге сап менен жыгач менен келип колго келгенде сыйгалак болуп калат да. Ошо аны эметпеш үчүн жанагы чачыкка келгенде кан чачык менен ылдый агып кетет экен дагы, сапка кетпейт да. Ушундай нерселердин баардыгы бул ойлонулган нерселер экен. Анан бул бир жагы, экинчи жагы мен жана айтпадымбы, тиги Кутуби шаарындагы музейден эки кыргыз киши калпак кийген кишинин башында эменин тооз куштун канатын экиден канатында эки жагынан сайып койгон экен депчи, мен муну тартып алып өзүм ойлогом, бул эмнеге мынтип койгон? Наверное, Кытайлар билбейт го депчи. Анан видимо мунун деле орду бар болуш керек деп ойлойм. Анан дагы бир музейден мен бир эмени тартып алдым эле. Ал жерде кыргыз калпак кийип отурушат. Анан калпактын үстүндө чачык бар да. Биз жанагы бүгүнкү күндөгү чачык мындай жөн эле жиптен же эмеден жасап коюп атпайбы? Ошол чачык байыркы мезгилде возможно куштун канатынан жасалган чачык болушу дагы мүмкүн да. Анан экинчи жагы кызыгы индеец отурат да. Индеец тоже жанагы эмени канатты эметип алган. Анан бизде кыргызда баргек деп коет, жанагы мындай кольцо. Муну көбүнчө жана тесмадан жасап, кыздар үчүн, аялдар үчүн тесмадан жасаган. Анан салаңдатып жанагы күмүш, алтын кооздуктар менен кооздогонда кыргак деп айтылат, баргек деп айтылат тоже. Анан бул мына элечектин сыртында турбайбы момундай чачыктары менен эме кылганда, бул эми Актоо ооданындагы кыргыздардын элечеги, булар каляк деп коюшат атын. Ичкилик кыргыздардыкы каляк деп коет. Анан бүгүнкү күндөгү каляктын баасы где-то бир $10,000 тегерегинде болот экен да. Анан баягы кызды турмушка берип атканда ошол жанагы алтын күмүш менен кооздолгон нерселерди берет экен. Ал эми баргектин немесинде болсо жана башка кийген. Бул жана арабтар кара эмени кийип атышпайбы, мындай ак чүпүрөктүн үстүнө, чүпүрөгү жоолугу эметпесин деп. Ошондой эле баргекке канаттар сайылган, анан алтын күмүш баалуу буюмдар менен дагы кооздолгон. Анан бул баргекти негизинен мен ойлойм ошо индеецтерде колдонсо керек депчи, балким байыркы мезгилдерде бизде деле колдонсо керек. Анан экинчи жагы, бизде мисалы үчүн менин уруум кушчу деген уруу илгери, булар кушчулар куштун канатынан жаанын жебелерин, жакшы эмелерди уча турган нерселерди жасашкан да. Анан булар дагы ошол баягы окту мисалы үчүн 1000 жебе жасады, ана бирине бир 50ден берди, ал 50 түгөндү. Анан баягы канаттарды дагы өздөрү менен алып жүргөн о деген ой бар. Анан ошондон баягы куштун канаты менен иштегенде анан кушчу болуп калган деп Манаста да айтылат.